Айке, титақта сүйлөшүп, жаман көрбөйсү, барлығын айтпайсың. Той, жыл бар. Бул машина Кайсы өзүнүн полосасынан келет тур? Өзүнүн полосасымен келет. Тиги болсо кыйшаңдап келип туруп эле буну кана кадапсан маңдайын тияктан бери буруп келип туруп эле мындай. Тиги нар жактан бир эки минут келип туруп эле бул жакка кирип кетти. Бул машина. Бул качты ошондо тигинден. Качкан жок. Качалган жок да мына. Жактан нурдун кетти. Караган эмне? Көп маалымат бермейм. Короче, ылдый баратат, олдун көрсөтөчү, токтоп. Haber şöyle. دست مهدیه خب هواپیمای تهران خیابون اومده پایین. دیدش دور زدنش Ama yukarı kenar. Duruşun. Mehdi اومده؟ Çamı gül ku. Ne aynı? Hadi diyor. کیفت نیست؟ چی توش داری؟ گفت من میارم برو پایین بهش کن آقا نگرانه کیفتو برداشتی؟ Бишкекте топтошкон мушташ чыкты. Бишкектин Жалгичи районунда 12-сентябрга караган түнү жаштар мушташ чыгарып тартип бузушкан. Окуя тууралуу милицияга 102 кызмат аркылуу билдирүү түшкөн. Оперативдүү иштердин жүрүшүндө милицияга 7 кишини кармап, аларды бөлүмгө алып барды. Эки тарап тең милицияга арыз жазышкан. Учурда эки катышуучу убактылуу кармоочу жайга киргизилип, калганына экспертизанын жыйынтыгына жараша баа берилет. Окуя боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Бишкектин көчөлөрүндө кичинекей экскаваторлор жарышкан. Бишкекте экскаваторлор түнгү жарыштарды уюштурушту, экөө тең айыпка жыгылды. Суу тармак колдонуучулары аларды 7 айлык экскаваторлор деп тамашага салышууда. Кайгыл милиция айдоочуларын аныктап протоколдорду түзүлгөнүн кабарлады. Водитель болса? Водитель ола мына кичинен да мыйзам бузушуу кылып койдук. Кечирим сурайбыз. Все тиешелүү Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Ташиев Ошто 3 төрөгөн энеге 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Бүгүн 13 сентябрда Камчыбек Ташиев Ошто 3 төрөгөн Алай районунун тургунуна 3 бөлмөлүү батир белекке берди. Ташиев ага бул боюнча Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев кат жазганын айтты. Мага Жанар Акаев кат жазып бул боюнча айткан. Ал биздин күчүбүз болбой жатат. Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар деген. Чынында эле үй жок экен. Батырбек кызы Нуржамал кызыбызга Ош шаарынын ортосунан 3 бөлмөлүү батир берип жатабыз
деди Ташиев. Иш-чарага Жанар Акаев жана Батырбек кызынын жакындары катышты. Депортациядан кийин фамилиясын өзгөрткөн мигранттар тууралуу маалымат топтолот. Орусиянын ички иштер министрлиги депортациядан кийин аты жөнүн өзгөртүп, өлкөгө кайра кирген мигранттар тууралуу маалыматты Федералдык коопсуздук кызматына өткөрүп бере баштайт. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. Ага ылайык 2026 жылдын 1 мартынан тарта Орусиянын ички иштер министрлиги жана чек ара кызматтары өлкөгө кирүүгө тыюу салынган чет өлкөлүк жарандардын фамилиясы, аты жөнү же туулган күнү өзгөргөнү тууралуу маалыматты федералдык кызматка бериши керек болот. Маалыматка караганда мындай чара өлкөгө кирүүгө уруксаты жок адамдардын тизмесин түзүүгө жана аларды чек арадан өткөрбөөгө шарт түзөт. Орусия мигранттарга кара тизмеден чыгууга берген кошумча убакыт 10 сентябрда аяктады. Буга чейин 80-90 миңдей кыргызстандык кара тизмеде деп айтылган эле. Орусиянын ички иштер министрлигинин өкүлү болгону 14.600дөн ашык кыргызстандык мигрант документтерин мыйзамдаштырганын билдирип, өлкө аймагында мыйзамсыз жүргөн калган мигранттарга 11 сентябрдан тартып тийиштүү чаралар көрүлөрүн эскерткен. Тышкы иштер министрлигинин Орусиянын күч кызматтарына таянып берген маалыматына ылайык, жыл башынан бери Кыргызстандын 224 миң жараны Орусияда мыйзам бузган үчүн административдик жоопкерчиликке тартылган, 300 кыргызстандык мигрант депортацияланган. Булак Азаттык. Балыкчыда бош үйдү баңгизат сактоого айланткан шектүү кармалды. 2025 жылдын 2-сентябрь күнү балыкчы шаардык ички иштери бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн атайын ыкчам иликтөө иш-чараларынын алкагында шаардагы турак жайлардын биринде кечиктерилгис тинтүү иштери жүргүзүлдү. Иликтөөнүн жүрүшүндө мурда сот жообуна тартылган 1987 жылы туулган жергиликтүү тургун Кара Куурай баңгизатын кургатып жаткан жеринен кармалды. Жалпысынан алынган баңгизаттын салмагы 20 кг түзүп, дарил зат катары алынган. Факты балыкчы шаардык ички иштери бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 283 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Тергөө учурунда жаран өз күнөөсүн териштирүү маалында шектүү жаран аталган баңгизатты көптөн бери ээлери жашабаган кошунасынын үйүндө сактап жүргөнү аныкталган. Белгилүү болгондой, үйдүн мыйзамдуу Ош депутат тактабай туруп жалган маалымат таратып алганын айтты. Ош шаардык кеңештин депутаты Элхом Жонкариев сессияда айткан 8 миң Пакистанны Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган деген маалымат чындыкка дал келбей турганын айтты. Ал каттага кетиргенин белгилеп, жарандык алуу эмес, өлкө аймагында чет өлкөлүк жарандардын каттоосу тууралуу экендигин белгиледи. Ал мындан ары да маалыматтарды тактап, расмий булактарга таянып гана айтып турууга аракет кыла турганын кошумчалады. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Кызыбыз 3 өптөрөптүр. Эркекпи кызбы? Бардыгы бала. Бардык эркектер экен. Мына мамлекетибиздин кыргыздардын күчүн көбөйткөн эркек балдарды төрөптүр, 3 төрөптүр. Анан кийин биздин депутатыбыз, Жогорку Кеңеш депутаты Жанар Акаев мага кат жазып, ушул 3 төрөдө эле биздин айылдан күчөдөн ушуга бир жардам бериңизчи. Себеби биздин мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат, сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар деп мага кат жазган. Мага кат жазды, анан ошол Жанардын сөзүн жерге таштабай, кийин балдарды жөнөтсөм, чынында эле ушул 3 төрөптүр. Чынында эле мотурайган жаш балдар экен. Анын үй жок экен кызыбыздын.
ошол Батырбек кызы Нуржамал кызыбызга Ош шаарынын ортосунан Курманжандапка 370 үйдөн 75 квартира 3 комнаталуу квартира берип атабыз.